Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, zamandaşlar. Men sizlerge bugün ырашылык bildirip ketейин dedim. Пенденин başına эмне деген гана сыноолор келбейт. Алла Тааланын ар бир пендесине берген сыноонун артында сөзсүз жакшылык неаматтар болот. Пендесине канчалык оор сыноо келсе, инсан дагы ошончолук күчтүү деген түшүнүк келип чыгат. Ошол себептен мен силерге дуа кылып аткандарга, моралдык, материалдык колдоо көрсөтүп аткандарга, жакшы пикир айтып аткандардын баардыгын сезип аттым, билип аттым. Sizlerge de men жакшылык тілеп аттым. Бир эле жалпы эле элге, мамлекетибизде өнүгүү болсун дедик. Зулумдук болбосун деп тілеп аттым. Ошонун баары кабыл болсун. Өкүнүчтүүсү мен камалган күнү Баткенде каргашалуу окуя болду. Канча деген жоокерлер көз жумду. Ушундай окуялар Кыргызстанда болбосун. Калганын баардыгы бул Алладан келген сыноо, баардыгы өз ордуна келет. Ага сабырдуулук керек, чыдамкайлык керек деп билем. Ошон үчүн бардыгыңыздарга мен терең ырашылык билдирем. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Алла Таала бардыгыңыздарга берекелүү, пайдалуу, ырыскылуу жашоону насип кылган болсун. Дагы бир жолу чын жүрөгүмөн ырашылык берем. Рахмат баарыңыздарга.